Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, биз акылдуу шаарыбызды эмне себептен асман деп атап жатабыз? Анткени асман орусчага небо, англисчеге sky деп которулат эмеспи? Буга дагы өз дараметине ишенүү менен жаңы бийиктиктерге умтулуунун, алдыга чоң максаттарды коюп, аларды иш жүзүнө ашыруунун символу болуп калсын деп жакшыга жоруп, аруу тилек кылып ушундай ысым ыйгарып жатабыз. Кудай буйурса, асман шаары ар бир позитивдүү адамдын өз бийиктигин таба алган, ой кыялдарын орундата алган керемет жайына айланат. Албетте, шаар куруу, айрыкча акылдуу шаар куруу, бул өтө тыкыр пландоону, эксперттик жана координациялык аспектилерди талап кылган абдан татаал технологиялык процесс. Мында айлана чөйрөгө зыяны тийбегендей материалдар менен технологияларды колдонуу, энергиянын кайра жаралуу булактарын интеграциялоо, таштандыларды чыгаруунун туруктуу системасын камсыз кылуу, ландшафттык пландоодо мыкты дизайн иштеп чыгуу жана башка бир топ экологиялык, инновациялык маселелер эске алынышы кажет. Ооба, ошону менен катар эле толук кандуу шаар куруу убакытты, ресурсту жана күч аракетти талап кылары түшүнүктүү эле жагдай. Ошондуктан асман шаары керектөөлөр жана мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен ырааттуу түрдө калыптанат. Ошентсе да, биздин эң биринчи милдетибиз базалык инфратүзүмдү жаратып, тургундардын жашоо турмушуна зарыл болгон шарттарды түзүүгө жетишүү.